Assalamu alaikum, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде Абдулда менен Ачык кеп программасы. Биз азыр бүгүнкү Ачык кеп сүйлөшүүгө элибиздин белгилүү жазуучусу Чолпонбек Абыкеевди чакырганбыз. Сөз ушул киши менен болмокчу. Куш келипсиз, урматтуу Чолпонбек байке. Биздин чакыруубуз менен келип бергениңизге, эфирге ыраазычылык билгизебиз. Рахмат сизге. Анда ачык кеп көтөрүлдү. Мындайда сиз жогорку кызматта жүргөн аткам нерлердин бирисиз. Убагында президенттин да кеңешчиси болуп иштедиңиз да. Ошон үчүн сиз мамлекетте, өлкөдө болуп аткан окуяларга мындай сересеп салып турасыз да. Мен суроону сиздин Facebook'тагы жазган баракчаңызга токтолоюн деп атам. Ок берейин, эгер макул болсоңуз. Жазбайын десең эле болбой аргасы жазасың. Өкмөт башчынын бажасы барып өкмөттүк жыйын өткөрүп жүрсө, бажанын баласы банкрот аталган ишканада 300 000 сом айлык алып иштесе, былык ачылганда өкмөт башчы мен муну билбейт экенмин деп турса, эмне деген мамлекетпиз? Эгер мамлекетти сыйласа, элди сыйласа, бажа былыгы чыгаары менен өкмөт башчы ишинен кетиш керек деп жаздыңыз. Туура. Айтыңызчы, бул чуулуу окуя президенттин тууган урук кландык башкаруусуна жол бербейм дегенине туура эмес келип калдыбы? Туура. Эми мындай болуп атпайбы? Бул бизде мамлекет бар, бирок мамлекеттүүлүк жок болуп атат да. Мамлекеттүүлүк дегенибиз мамлекеттин кадыр баркы жок болуп атат. Мамлекеттин кадыр баркын биринчи кезекте ушул бийликте отургандар өздөрү кетирип атат. Эгерде мамлекеттин бийлигинде кадыр барк жок болсо, анда ал мамлекеттин өзү өнүгүшү да кыйын болот. Мен бул жөнүндө өтө көп макалаларды жазып жүрөм. Ошонун ичинде ушул макаланы да ошого арнап жазганмын. Себеби ушул биз мына кландык башкаруудан, үй бүлөлүк башкаруудан, трайбалистик башкаруудан ушунчалык эл жүрөгүнө тийди. Мисалы биз Акаевди бала бакыраң менен башкарып алдың деп кубалаганбыз. Бакиевди да ошол үй бүлөлүк башкарууга жол берип жибердиң деп кубаладык. Бүгүнкү күндө Атамбаев тиги досторун, шопурларын, секретарларын кызматка коюп, өзүнүн айланасында билимсиз, мамлекеттик кызматка татыксыз адамдар менен башкаргандыгы үчүн кадыр баркы жок болуп, бүгүнкү күндө президенттик кызматтан кеткенден кийин да көптөгөн сындарга кабылып жатат. Эми ушул канча жолу жаңылган жаңылыштыгыбызды кайта эле биз кетире беребизби? Мына бүгүнкү күндө президентибиз Сооронбай Шарипович кландык башкарууга дагы, үй бүлөлүк башкарууга дагы, достук, тамырлык башкарууга да жол бербейм деп айтканы менен, анын премьер-министри ушундай катачылык кетирип аткандыгы бул өтө уят иш. Өтө уят иш болду. Ошондуктан президенттин атына көлөкө түшүрбөш үчүн, президенттин жана коррупциялык иштер менен күрөшүп атам деген сөзүнө көлөкө түшүрбөш үчүн, мамлекеттик кызматтын кадыр баркына көлөкө түшүрбөш үчүн бул премьер-министрибиз ушул чуу чыгаары менен эле кызматынан кетип калса болмок. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин кызматтан кетпей отурат. Ал түгүл ушул мына ушул өкмөткө барып, өкмөттүн аппаратынын орун басарына түрлүү жетекчилердин баарын чакырып алып, ошол жерде жыйын алыш өткөргөндүгү үчүн өкмөттүн ошол аппаратынын жетекчисинин орун басары кызматтан кетип атат. Аны кызматтан кетирип койду дагы, мен буларды билбейт экенмин. Эмне деген бул эми мындай айтканда, биз эми анчалык эле караңгы эл эмеспиз да. Анан ушул тиги эгерде ушул Абылгазиев мен ушул боо киши менин бажам болот, ушуну мындай тоскоолдуксуз эле тиги өкмөткө кийирип тургула, анан ушунун деген тааныштырып койбосо, же болбосо тигилер тааныбаса, мен өкмөткө кире да албайм. Азыр барсам кийирбейт эшигинен тосуп. Туура, биз кире албайбыз. Анан кийин антип тиги премьер-министрдин орун басарына барып алып туруп, элдин баарын чогултуп жыйын алыш өткөрмөк түгүл, мен ошол жерде жөнөкөй бөлүм башчыга барып бир арыз арманымды айта албайм. Анан тигил келип алып эле өкмөттү башкарып эле жыйын алышты өткөрүп, жетекчилердин баарына
көрсөтмө берип, силер муну момундай кыласыңар, тигиндей кыласыңар деп атса, бул эмне деген тартип? Бул эмне деген мамлекеттүүлүк? Бул эмне деген мамлекет? Анан ушундай иш болуп калыптыр. Бул жерде мен дагы атым чыгып калды, мен да кулагым көрүндү. Бул деген уят. Мен өтө уят болуп калдым деп эле кетип калгандын ордуна күнөөсү жок орун басарды кызматтан алып коюп атат. Күнөөсү жок бөлүм башчы, аппарат башчыны кызматтан алып атат. Бул деген мындайча айтканда баягы бирдеме кылган кыз таза кыздын бетин тутуп алыптыр дегенге. Азыр сиз Сулунбек байке мындай айтып атасыз да, ошол премьер-министрдин бажасы өкмөттүк жыйынга барып башкаруучу болуп неме кылып атты. Аны жазалаш керек деген мындай сунуштар болду да. Аны кантип жазалайт? Эми аны жазалаганга болбойт, анткени ал тиги мындайча айтканда Кайсы мыйзам негизинде? Коомдук уюмдун эле немеси экен, ал чет элден келген каржыланган уюмдун жетекчиси экен. Ал аны жазалабаш керек. Премьер-министрди жазалаш керек. Менин бажам деп ошону калкалаган. Анан жанагы жетекчилерди мыйзамды билбей, ошо бирөөнүн бажасы келсе эле жыйналыш өткөрүп койгон, ошо жетекчилерди жазалады, алар кызматтан кетти. Эми бирок аларды дагы мындай мыйзамдуу жагында карап чыгыш керек. Кыргыз сөзү ушундайбыз да. Башыңа иш түшүп калса, же бир балаңа кызмат керек болуп калса, же башка келип калса, анын дароо эле тиги таанышын издейсиң да. Бул тиги менен жакшы экен, бул муну менен жакшы экен дегенде. Ушул кыргызчылыктагы таасири тийдиби дейм да. Эми мындай да, ушул кыргызчылык деп эле баягы ушинтип кете бербешибиз керек. Биз аракеттенишибиз керек. Туура. Коомду тазалаганга, жанагы светский деп жазып албадыкпы баш мыйзамыбызга. Светский мамлекет болгонго, мыйзамдуулукта жашаганга үйрөнүшүбүз керек. Аны биринчи ким үйрөтөт? Аны биз төмөн жактагылар үйрөтпөйбүз, үйрөтө да албайбыз, колубуздан да келбейт ал үйрөтүшчү. Аны ошо жогору жактагылар үйрөтөт. Жогору жактагылар мыйзамды катуу кармаса, анан мыйзамдын табиятынан чыкпаса, мыйзам талабынан чыкпаса, мыйзам талаасынан чыкпаса, анда калгандарыбыз ошол эле замат үйрөнүп калабыз. Мына мисалы бул жөнөкөй эле мисал келтирейин. Мына көчөгө камераларды кое баштады. Ага чейин биз кыйкырдык, бунун туура эмес, кыйналабыз, анан тигиндей мындай дедик. Ага болбой эле коюп койду эле, азыр тиги линияны баспай коюп калбадыкпы? Туура. Ошентип эле мындай жогору жактан туура иш, туура неме болсо эле түшөбүз тартипке. Машина айдайсызбы? Машина айдайм. Үч тарап келип атабы? Азырынча келелик, Кудай сактасын төтөтү. Анткени колуман келишинче бузбаганга аракет кылып атам. Көрдүңбү? Мына ушул мыйзамды талап кылса эле эл көнөт. Себеби эл мыйзамга аргасып баштайт. Ал эми жогору жакты биз талап кыла албай атпайбызбы? Биз мына премьер-министрден талап кыла албай атпайбызбы? Бажаңды кандайча сен ушундай 5.000 евро, ай сайын 5.000 евро берген айлыкка отургузуп койдуң. Бажаңдын баласын эмне 300.000 айлыкка отургузуп койдуң. Мунун уят да, сен эми ушул жерден ушуга мыйзам боюнча жооп берчи деп биз аны талап кыла албай атпайбызбы? Мен мисалы тетиги Facebookка жазып койгондон башка эчтеке кыла албай атпаймынбы? Дагы бир сиздин Facebook баракчаңыздагы суроолорго кайрылсак, окуп берейин. Башкаруу системасы боюнча маселеде саясат таануучулар, юристтер парламенттик деп атышат. Парламенттик башкаруу системасы иштөөдө десек, бизди чимкирик, саясийлик, базаркомдор, сабатсыздар атка конгон парламент башкарып аткан болобу? Алар башкарган мамлекет кайда барат деп жаздыңыз да. Ушундай сиз жазгандай бардак жагдайлар негизинен элдин да кыжырына тийип келатат да. Парламентке татыктуулар келиш үчүн кандай кылыш керек? Эми мына биз ушул парламенттик башкаруу деп партиялык тизме дегенде деле башында эле канча бир макалаларды жазгам мен. Эми партия дегендин артында ким турганын көрбөсөк, списокто ким бар экенин билбесек. Кыйын болсо бир 4-5 таанитсын, калганын эсмейбиз. Калганын билбейт экенбиз. Анан кийин келип алып эле моундай болуп калып атат. Ушу туура эмес деп нечени жазылган эле мага. Бирок аны укпай, мунун түпкү максаттарында ошол бийликтен кетпей эле бир уюшкан, мындайча айтканда уюшкан топтор бийликтен кетпей ушул партиялык топ түзүп алып, мамлекет башкарып жүрө беребиз деген максат менен ушуну жасашкан да. Бул бүгүнкү күндө өзүн таптакыр актабагандыгын көрсөттү.
Мындайда бизде жогорку кеңеш, парламент өкмөттү түзүп атат, туурабы? Жана квота боюнча бөлүштүрүп алышкан туугандарды, вот, башка дегендей. Эми ошол кечээ эле шайлаган, өздөрү алып келип өткөргөн министрлер, башкалар бир жыл иштейби, 2 жыл иштейби, даже ага жетпеген да убакыттар бар. Алар кайра эле баягындай неме менен кетип атышат, иштей албадым деген күнөөлөр менен. Эми ошолорду көрсөткөн, ошолорду кызматка алып келген партиялардагы, фракциялардагы жоопкерчилик болуш керек баларда. Кантип чектесе болот? Мисалы, мына кечээ эле алып келди, бүгүн жакпай калды, болбой калды, кетирди. Кайра эле ошол министрликке, кайра эле ошол кызматка, кайра эле баягы фракциялар көрсөтүп атпайбы? Эми мындай да, партия дейбиз, фракция дейбиз. Бул партия, фракция деген сөздүн артында кишилер турат да, туурабы? Мисалы, ошол фракциянын жетекчилери, ошол партиянын мүчөлөрү туруп атат. Алар конкреттүү адамдар да, туурабы? Ошол конкреттүү адамдарда жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Биз ошол жана мыйзамдарды жазганда булар атайлап ошол жоопкерчиликти жазбай коюшкан да. Себеби мынакей бир жолу жаңыл, макул эми, кечиримдүү болсун. 2 жолу жаңыл, макул, кечиримдүү болсун. Но үчүнчүсүнө келгенде өзүңдүн башыңды ойлошуң керек да, менин башым ал жака жетпейт окшойт депчи. Анан бул фракцияларда, анан бул жерде отурган депутаттар да ойлошу керек да, биздин баш мамлекетти башкарууга жетпейт экен депчи. Биздин ордубуз тиги баягы эле өзүбүздүн базарыбызда, бизнесибизде, соода подабызда, намышырган жерибизде экен. Андан көрө ошол ордубузга эле кетели, бул мамлекетти сыйлайлы. Андан көрө башы жеткен адамдарды буяка жиберели деш керек эле. Антпай атпайбы буларыңчы? Анан ошондуктан жанагындай тетигиндей аттарга конуп атышпайбы? Анан булардын жанагы жазган мыйзамында кайталап айтайын, ошол жоопкерчиликти алып коюп атышпайбы? Ошо жоопкерчиликти жок кылып коюп атышпайбы? Булар 20 жолу кайра алып келип 20 жолу киши кое берсе деле боло берип атпайбы? Бул биринчиси. Экинчиси, бул эң жаманы ушул бийликке барган партиялар бийликти устаканда бөлүп алганы жаман болуп атпайбы? Бул министрлик мага тийиштүү, бул министрлик сага тийиштүү, бул губернатор мага тийиштүү, бул губернатор сага тийиштүү. Анан эмне кылып атышат? Анан баягы шайлоодо баланчанын акчасы кетип калган, баланча бизге көбүрөөк чуркап койду эле деп, анан жана базарком барып губернатор болуп калып, анан намышырып жүргөн адам барып тиги министр болуп калып, анан ал билимине, жумушта иштеген стажысына көңүл бөлүнбөй калып атпайбы? Бул биринчиси. Экинчиси, анан ошол эле тармакта, маселен, ошол эле тармакта көп жылдан бери иштеп жүргөн адамдар деле бар да, алар деле өскүсү келет да. Мисалы, билим берүү тармагында. Ал мугалим болгон мектепте, анан жогорку жайында мугалим болду, кандидаттыгын жактады, докторлугун жактады, анан декан болду дегендей, анан отуруп ойлойт да, мен деле тияка барып атадан көрө министр болуп калсам, анан момундай иштерди жасасам, моорекинтип билим берүү тармагын момундай кылып оңдосом деген кыялданат да, туурабы? Бирок ошол кыялданган адамдардын баарынын кыялы өлүп, коомдук уюмда өмүрү бир жолу мектепте сабак өтпөгөн кыз барып коомдук уюмда иштеген. Билим берүү министри болуп калып атпайбы? Анан ойлобойсуң, анан эленайын, анан ошол кыз келсе магачы, например, мен көп жыл журналист болуп иштеген, газет чыгарган адаммын. Анан мен ошол газет чыгарып атсам эле, өмүрү газета деген эмне экенин чыгарганды билбеген адам келип туруп эле мага редактор болуп туруп, анан сен момундай чыгар, тетигиндей чыгар десе, айланайын, сен деги эле ушу газетти колуңа кармап көрдүң беле дейм да. Газет деген эмне экенин аны колуңа кармап көрдүң беле деги сен. Дейм да, ошондой болуп атпайбы биздечи? Эмне деген мындай мамлекетке болгон ушунчалык акмакчылык көз караш. Премьер-министрлер, депутаттар, далай аткаминерлер азыр отурду да. Мына ушун эле азыр кээ бир ошолордун жактоочулары же башкалары ушул коррупция менен күрөш тандалма жүрүп атат деп атышат да. Сиздин оюңуз кандай? Эми андай ойго өзүнөн өзү бүгүнкү күндөгү жашоо өзү түртүп мындай көрсөтүп атат да. Өткөндө бир да ушундай Facebook'a жаздым.
бул чынын айтайын, коррупция менен биздин бийлик күрөшкөн жок деп жаздым да. Бу кейпи Кудай өзү күрөшүп атат коррупция менен. Тестти деле Кудай чыгарып койду. Болбосо биз коррупция кылып ал тесттин эмне аракет болуп атканын билбей эле кала бермекпиз. Аңгыча тарых музейинде Кудай чыгарып койду, жанагы авария кылып, жанагы немелерди чыгарыпчы. Анан бул бажа кетти деле Кудай чыгарып койду. Бүгүнкү күндө бийлик башымыкчы отурат. Бул каяктан чыга калды, бале аскыр жөн эле жүрдү эле. Булар текшерген деле киши жок болчу. Бул жерде коррупция бар экенин ойлогон деле киши жок болчу. Баарыбыз эле азыркы премьер-министр кичине мындай жумшагыраак болбосо түзүк эле иштеп атат окшойт деп эле келатканбыз. Туурабы? Мына ушул теге ушундай абалда, ушундай нерседе анан кийин тандалмалуу деген ойго кетет экенсиң да. Анткени мисалы мына тестти ачылды, бир топ адамдар отурду, бирок ошо менен токтоду. Мына бүгүнкү 2-жылга кетти, Кудай буйрса, бирок тесттен кийин жылбай калды. Туурабы? Тарых музейде деле ал тарых музейин канча киши жеп алды эле, канча акчаны жеп алды эле. Жанагы мындай талаада жаткан сунап келип сайып коюп 1200 евродон экен деди эле, ошонун акчасын ким алды эле, белгисиз. Туурабы? Түндүк түштүк альтернатива жолунда да көп быкый бар экен деди эле, ал деле белгисиз. Датка кеминде да быкый бар экен деди эле, ал деле белгисиз болуп калды. Кыймылдабайт. Анан кийин аңгычак деле миңтеп эле тиги бажа кейти чыгып кетти. Андан башкалар дагы сөздөр жүрө баштады. Баланча кылып атат, баланча жерде баланча тиги болуп атат дегенчи. Кыймылдабайт. Анан кийин эл айтат да, анан кийин бул жөн эле тесттен чочуп кетип эле баягы тесттен эле бир нече кишини кармап эле муштун түйүп койгон иштей болуп калды, болбочу болсо башка коррупция менен күрөшүү болбой калды деп. Мынакей мен бир мисалды айтып коеюн. Өзүң окуп же угуп жүрсөң керек. Малайзиянын мурдакы премьер-министри кайра бийликке келди. Хаткали 92 жашында. Билесиң. Келери менен 5 күндүн ичинде 54 миллиард долларды казанага төктүрттү. 200дөн ашык кишини шак камады. Анан баягы мындай эле алып казанага төктүрүп койду да. Анан төктүрүп койгондо кээ бирлер айтат, мен өзүмдүн таптаза таап алган акчам десе, айтты. Текшерүүдөн өтөсүң, баары таптаза сеники болсо үстүнө процентин кошуп кайтарып беребиз. Акчаң турат бирок. Депчи. Бул мамлекеттин казанасында турат деп койду. Мына бүгүнкү күндө Малайзия азыр 2 айга жетпеген убакыттын ичинде кайра коррупциядан тазаланып, мурдагы жолуна кайра түшө баштады. А бизде болсо жана 111 тесттен 111 миллион долларды жеп алыптыр деп атабыз. 111 миллион доллардын 11 миллиону деле түшө элек азыр казанагачы. Ал түшпөй эле жок болуп кетти окшойт уже. Каяка кеткени да белгисиз болуп калды окшойт. Анткени ушул 2 жыл бою күтүп отурмак беле, эми акыры берем сага же бербейм деп тияк акчаны катып коюп күтүп отурмак беле. Аны эч жак жок кылып коюшту да. Айтат, мен түрмөгө кесилген там. Көп болсо 10 жыл кесер, анан аяктан муну берип. Кээ айтып атышат да. Буларды камабай эле, сиз айткандай ошол карыздарды төктүрүш керек эле. Ошак эле төктүрүш керек. Булар мына алды 1 жылдан өтүп кетти камалгандарына азыр түрмөдө отуруп моюндарын албай атышпайбы? Анан жөнөкөй айтканга да мойнуна алат беле дегенди да. Албайт, алмак беле. Анан ошондуктан анан тиги момундай сөздөр. Анан жок дегенде түрмөдө отургандар оңбу деп атам да. Эми мындай болуп атпайбы тиги. Булар кимди жыргатып атат? Эми кептин ачыгын айтканда тергөөчүлөр жыргатып атат. Соттор болсо жалдырап күтүп отурат, ошолор эртерээк бизге келсе отурат. Анан тигилер. Анан чорныйларды жыргатып атат. Анткени алар кирер менен эле айтты да, баланча аларда өзүң билесиң неме жок. Тиги калп айтам, тиги бул анан бизчилер соодалашып алган эмесмин, жеген эмесмин дебейт. Шак эле алардын колунда документ бар, ошону коет дагы момунча процентти 1 айдын ичинде бияка төгүп кой дейт. Унчукпай эле төгүп коюшат, беркилер деле түшүнөт коям. Алар жок депчи. Мында мурдагы бийликте дагы 6 жыл отурганыбызда дагы ушундай тандалма болгон. Себеби билесиз да, ата журтун
депутаттарынан бир тобу камалып чыгышты. Ооба, эми мындай эле да, мурдакы баягы Атамбаевдин учурунда ал мындайча айтканда мамлекетти мамлекет катарында эмес, мамлекетти өзүнүн бир менчик фирмасы катарында эле башкарды да. Мындайча айтканда баягы кааласа секретарын алып барып кем прокурор коюп коет. Ал өмүрү кылмышкер дегени жүзүнөн көргөн эмес. Мындай бет маңдай отуруп кылмышкер деген адамды көрүп, сен эмне кылмыш кылдың эле деп бир ооз сөз сурап койгон адам эмес, кем прокурор адам барып кем прокурор болду. Ойло. Анан мен жанагы айткандай, өмүрү мектепте 1 саат сабак өтпөгөн адам барып билим берүү министри болду. Эми бул мындайча айтканда мамлекетти шылдыңдоо. Мамлекеттик түзүлүштү шылдыңдоо. Мен мындай айтканда боор эки жерде мен эмне кылсам өзүм билем. Силер мамлекет эмессиңер. Силер деген менин жеке фирмамсыңар. Өзүм билемдик. Эмне кылсам өзүм билем, каалаймынбы? Мына шофёрума Манасордон каалаймын, берип коем мен. Силердин Манасор демиңер, эмне болуп калыптыр ал? Мага шофёр ал эмгектик сиңирди беле, сиңирген жок беле, эмне кылды эле? Мына канча жылдан бери ушул элдин руханий байлыгын азыктандырып, канча жылдан бери өзүң айткандай ызык суукта Кыргызстанда барбаган жериң жок, темтеңдеп жүрөсүң. Сага бир жакшы сыйлык берип койду. Жок, шофёр дегенин жакшы машинесин айдап жүргөндүгү үчүн Манас орденин алып койду. Көрдүңбү? Мамлекетти мындай айтканда, мамлекетти ушунчалык деңгээлде шылдыңдоо түшүнгөн адамгарчы. Мына ошентип башкарды ал мурдакы бийликчи. Анан ага каяша сүйлөп койгонду? Камады. Кама баланчаны атасынын көрү. Ушул мага кыйшалаңдап деле кыйын болуп сүйлөп атат. Ошону камап салган. А тетиги жакшы экен унчукпай жүрөт, тийбей эле койгулачы байкушка. А тетиги аябай кошомат кылып атат, ошону бир жерге коюп койгула. Ушундай. Ошондой ырк менен биз мамлекет боло алабызбы? Биздин мамлекеттүүлүгүбүздөн айрылып калды, коркунучунда бар деп, коркунучубуз болуп атат деп ошону жазып атпайбы менчи? Дача суу, мына Батукаев маселеси, музей дагы толтура бир топ нерселердин козголуп, мондай болуп атышы мен ойлойм бул жакшы. Жакшы да, туурабы? Эми да бир маселеде мына ушунча болдук. Ушунча неме болдук. Жок дегенде кимдин ким экенин билип алганыбыз да жакшы да. Ушуну менен биротоло 2010-жылдагы кандуу окуяларга дагы кайрылып, баасын берип, кимдин ким экенин ачыкка чыгарып алсак болобу? Ушуга оюңуз кандай? Мен буга ишене бербейм. Анын 2010-жылдагы кандуу окуялардын, 2010-жылдагы жана снайперлер каяктан келип атты эле, ким атты эле, эмне болуп атты эле, алар каяка кетип калды. Анан ушулардын баарына да бир-эки бийлик алмашпаса баа берилиши кыйын деп ойлойм. Себеби мындай да, мен Азымбек Бекназаров деген досум бар. Досуңуз? Досум бар. Экөөбүз көп жылдан бери неме болуп жүрүбүз. Ошонун өзү айткан. Баланча снайперди кармадык да камадык. Кудай буйрса жакында көрсөтөбүз. Көрсөтөбүз, туура уксаң керек. Укмактуу көргөнбүз да. Көрдүң беле? Şu досуңуздан бир сурап көрдүңүзбү? Кийин мен аны айткан эмесмин деп таанып жүр. Анан эми ал снайперлер дайын жок болуп кетти. Ошол снайпердин бүгүн деле жүргөндүр бир жерде. Боор эки снайпер болчу деп көрсөтүп коюлат. Анан ал айтат эле, мени тетиги көрдүңбү? Досуңуздан менде бирде сураган жайым бар да. Мынча сөз болду айталы, ачык сөз. Бир жерде мен да сурадым да, Азымбек, кана баягы 2010-жылкы Бакиев жалдап келип аттырган снайперлер камап койгон. Канакей десем, ал киши ушундай айтты мага, ал деген божомол болчу деди. Өзүбүздүн балдар атпайт эле, сырттан жалдап келип аттырды го деген божомол болчу деди. Мен айттым, кантип божомол болот? Жок, Сиз улутуна чейин айтпадыңызбы?
чечендер, тажиктер дагы 2-3 негр бар деп турабы? Ушундай сөз болгон. Эсиңизде барбы? Ошол кезде Бакиевдер Жалал Абадка качып кеткенде, түштүккө качып кеткенде, телевидениеден дагы реклама берип атышты да. Кимдер болжолду айтып берсе, якобы таппай атабыз, Токойго кирип кетти, Үңкүргө кирип кетти. Ким болжолду айтып берсе, $200,000 беребиз. Тура? Кийин Роза Исаковна ошондогу президент Отунбаева телевидениеден мойнуна алды. Биз кетиргенбиз. Кетирбесек болбойт эле. Себеби уруш көбөйүп кетет эле. Деп да. Ушуларга тактап алсак болобу дегеним ушундай да ошо. Отунбаева мен кийин сурасам, азыр убактылуу өкмөт мүчөлөрү айтып жүрүшөт, ал Отунбаеванын жаңгыз чечими болгон дейт. Сураган киши жок да. Отунбаева жаңгыз чечим кабыл алып атканда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бирөөсү чыгып, мынабул камкорду кетирип атат, кармап калалы деп неге бирөөсү кыйкырып чыккан жок дейм да. Эми бул өтө чоң саясий иш болду ал убакта. Эми аны тарых дагы нечен жолу тактап, нечен жолу тастыктап иретке келтирер. Аны мен айтпадым, азыр дагы бир муун алмашмайынча аны биздин муундун колунан келбей калды окшойт. Саясий эрк жетпейт. Жетпейт, биринчиден, экинчиден көбү аралашып калган да. Көбү ошонун ичинде аралашып калган. Биздин бийликтин башында отургандардын көбү ошого аралашып калган. Рахмат, убакыт аз, болбосо сиз менен сүйлөшүп отура берсек далай кеп козголот эле. Ага эфир жол бербейт экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен Абдулда менен ачык сөз программасы соңуна чыкты. Бүгүн ачык кепке кыргыз элинин жазуучусу, белгилүү жазуучусу Чолпонбек Абыкеев болду. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.